Урматтуу дача локомотивчик дача Кармабек айылынын жашоочулары. Мына биз Сокулук районунун село Акжол айылында айылынын бурчунда жайгашкан трассанын жээгиндеги дача Кармабек, анын жанында эле уланып локомотивчик дачасынын жашоочуларыбыз. Биз Кармабек дачада 70 үй бар, ушу катталган 300 адам жашайт. Локомотивчик дачасында 230 үй бар, 700 адам жашайт. Бул жерде жашаганыбызга алды 30 жыл, арты 10 жыл болду. Андан бери эч ким деле аралашкан жок. Мына ошол азыркы мезгилде угуп атасыңар туугандар барыңыздар. Өкмөттүн жогорку кеңеш, ошо президентибиз Башбалов Садыр Нуркожоевичтин эмилгеси менен жер кодексине кошумча өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Суу кодекске, жер кодекске. Ошого байланыштуу өкмөттүн тапшырмасы берилип, жогорку кеңешке жөнөтүлүп, биринчи окуудан, экинчи окуудан, үчүнчү окуудан өтүп, ошонун ичинде 6-статьяга дачалардын жери айыл өкмөттүн жери болсун деп киргизген. Мына ошого карап жогорку кеңештен бекитип беришти, 71 депутат колдоп. Анын эми буйруса президентибиздин алдында кагазыбыз турат. Биздин жаныбызда айыл эч кандай границабыз жок, бардыгы айыл менен аралашып кеткенбиз, эч кандай. Биздин жаныбызда мектебибиз бар, ошол мектепте балдарыбыз окуйт. Садигибиз, бала бакчабыз жанында болгону айыл статусу жок, прописка жок болгондуктан элдин пропискасы ар жерде жашоо, мектепке жана башка эмелерге социалдык колдонуу боюнча жашоо кыйын. Биз Кармабек дачанын тургундарыбыз. Ошо биз трассадан 50 метр аралыкта жашайбыз. Бизде граница жок. Анан биз ушу Садыр Нуркожоевичтен суранат элек. Маканга кошуп бизде статус берип, ушу жашоочуларга толук кандуу болсо жакшы болот эле да. Господин президент, мы проживаем здесь уже больше 30 лет. Я, наверное, самый старый здесь житель. Вы понимаете, мы без статуса нам никак нельзя. Живем дружно, живем нормально. Уже давно срослись с деревней, с Акжолом. Ни почты, ни дороги, ничего нету. Мы очень просим, дайте нам статус. Статус, прописку. Спасибо заранее. Саламатсыздарбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз Сокулук районуна караштуу село Акжол айылында Кармабек дачада турабыз. Бизге ушу элдин өтүнүчүн аткарып, статус берип коюңузду суранабыз. Биз 25 жылдан бери ушул жерде турабыз. Биздин балдарыбыз чоңойду. Биз балдарыбызга статус жок, эч жакка кайрыла албай кыйналып жатабыз документ боюнча. Биздин өтүнүчүбүздү ушу элдин өтүнүчүн актап, статус берип коюңузду суранабыз. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Сизден биз мен Мурашки локомотивчик дачасынын ичинде жашаганыма 30 жыл болду. Менде келгендеги, мен келип жашагандан баштап төрөлгөн балдардын асты 30га чыгып, 2ден 3дөн балалуу болдук. Кыздарыбыз турмушка чыгып 2ден 3дөн балалуу болдук. Бизге ушул социал жардамынан паспорт жагынан кыйналабыз. Анан биз Кыргызстандын граждане болуп туруп, эмне үчүн шайлоого бара албайбыз? Шайлоого катышыбыз керек. Эмне үчүн докторлор, врачтар, эмелер бизди көрө албайт, пропискаң жок деп эч жер карабайт. Соц тармак эч жер карабайт. Айыл баштысы, айыл өкмөттөр карабайт. Силер пропискаңар жок деп. Мен ошол үчүн сизден суранарым, Садыр Нуркожоевич, бизге прописканы маканы чечип бериңиздерди сурагам. Сиздердин алдыңарга кат барды эле. Депутаттар колдоду. Канча колдоо добуш берип, каршы чыккандар болду, добуш бергендер болду. Ошол документибизди карап берип коюңуз суранам. Мен сизден Садыр Нуркожоевич энелик мээрим менен суранам, энелик мээрим менен. Балдарыбыздын арттарыбыздан неберелерибиз чоңоюп турат. Ошолордун келечегин ойлойлу. Балдарыбыз келечекте ушу прописка менен окуу жайды бүтүрүп, Кыргыздын эң калдыңкы жигит кыздарынан өсчү балдар чыгып атат бизде. Биз көмүскөдө жатабыз. Эч ким карабаса көмүскөдө жатат экенбиз да. Балдардын барып келип окуусуна кыйналып. Бизден мисалы үчүн шаар ичине барып келгенге 10 мүнөттүк эле убакытыбыз кетет. 10 мүнөттө шаардын ичине барабыз. Шаардын шаардын эле четинде жашайбыз. Жол трассанын эле боюндабыз. Ушуну чечип берип коюңузду суранам. Энелик мээрим менен. Саламатсыздар. Биз дагы локомотивчик Кармабек дачаларынын тургундарыбыз.
ошо биздин дагы сураныч, өтүнүч, ошо бизге статус берсеңер. Статусу жок, баягы эжелер айткандай эч жака кайрыла да албайт экенсиң, балдарың школго барганда да проблема көп болот экен. Ошо биздин бир эле өтүнүчүбүз статус берип коюңуздарды суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден суранычыбыз локомотивдин жашоочулары айылдык статус беришиңизди суранабыз. Биз ушу шаарга жакын эле жерде турабыз, ошон үчүн бизге статус беришиңизди ушул айыл атынан суранабыз. Сиздерге чоң рахмат.